алдын ала эскерткенде биз записьти кое бердик. Себеп дегенде ар бир окутуунун өзүн видеого жаздырып, анан аны биздин YouTube каналга салып, андан анын каалоочулар ошол жактан кеңири маалымат алса болот. 20 киши болду. Баштай берели. Убакытты албайлык, өзүбүздүн убактыбызды өзүбүз кармабайлык. Саламатсыңарбы, урматтуу достор, урматтуу кесиптештер? Кутман кеч, жума күнүңүздөр менен баардыгыңыздарды. Мүмкүн болсо жаңы кошулуп аткандар микрофонуңарды өчүрүп койсоңуздар абдан сонун болот эле. Дагы бир жолу кутман кеч. Бүгүнкү мастер-классыбызды баштайбыз. Кезектеги биздин окутуулар журналисттер коомдук бирикмесинин уюштуруусунда өткөрүлүп жатат. Бүгүнкү биздин мастер-классыбыз подкастты кантип даярдоо керектиги жөнүндө болмокчу. Ал боюнча сиздер менен 1,5 саат бою 17:00-дон 18:30га чейин биздин кесиптешибиз Элмурат Ашыралиев. Элмурат подкаст боюнча Кыргызстанда эң биринчилерден болуп баштагандардын бири. Элмурат бул подкастты даярдоо үчүн атайын чет өлкөгө да барып, ал жактан өздөштүрүүнүн жолдорун үйрөнүп, анан бул жакка да келип дагы үйрөнүп, окутуулардан өтүп, анан Кыргызстанда албетте орус тилдүү подкасттар да бар, кыргыз тилдүү подкасттар да бар, бирок кыргыз тилдүү подкастты даярдаган алдыңкы биздин кыргыз тилдүү журналисттердин арасынан кыргыз тилиндеги подкастты даярдаган биздин кесиптешибиз. Мен дагы угуп чыккам. Даярдаган подкасттары абдан мындай маанилүү, салмактуу орду менен, анан сапаты да жакшы. Андыктан сунуштайм. Буюрса эми Элмурат анын баардыгын 1,5 саат аралыгында жеткиргенге аракет кылат. Андыктан кунт коюп, көңүл буруп угуп, анан керектүү маалыматтарды алып аласыздар деген ишеничтемин. Анда Элмурат сөздү сага берерден мурда дагы бир жолу эскерте кетейин. Биз жаздырып атабыз. Анын баардыгы YouTube каналыбызда болот. YouTube каналга салынгандан кийин анын шилтемелери баардык биздин соц тармактардагы баракчаларыбызга жүктөмөкчүбүз. Анда эмесе кош келиңиздер. Подкастты кантип даярдоо керек? Ошонун ыкмалары жөнүндө Элмурат, сөз кезеги силерде. Чоң рахмат агай, тааныштырып өткөнүңүзгө. Саламатсыңарбы, эже агайлар, кесиптештер жалпы эле. Ушул алдыдагы 1,5 саатта өзүм билген маалыматты бөлүшүп, андан тышкары колумдан келишинче ошол подкаст жөнүндө дагы түшүнүк берген аракет кылам. Биздин бүгүнкү мастер-классыбыз биринчи бөлүгү презентациядан турат. Анан кийинки бөлүгүндө келген суроолорго жооп берип, жана башка практикалык иштер, көнүгүүлөргө дагы убакыт бөлгөнгө аракет кылабыз. Ошого азыр эгерде мүмкүн болсо мен биринчи презентацияларымды кыскача тааныштырып өтөйүн. Бул жерде жалпысынан биз подкаст жөнүндө жалпы маалымат бере кетебиз. Подкаст жөнүндө негизи жалпы түшүнүк болот. Мынакей ушул бөлүктөрдөн турат биздин презентация. Подкаст деген эмне, кандай түрлөрү бар, анан подкастты канча жасайбыз, кандай инструменттер керек, кандай шаймандар керек же болбосо. Андан кийинки бир маалымат бере кетейин, кечирип кой Элмурат. Кесиптештер, азыр бул жалпы чат деген бөлүмдө Элмурат алдын ала силерге шилтеме таштап койду. Ошол шилтемеге кирсеңиздер, каалаган подкасттарга өтсө болот, туурабы Элмурат? Киргендер ошол чатка киргендер анан бул эмне шилтеме деп ойлоп калышпасын да, маалымат берип коелу. Бул шилтеме менин подкастыма алып барат. Ошол жерде өзүңөргө ыңгайлуу болгон платформаны андан ары тандап алып уксаңар да болот. Уланта берелик анда. Негизи биз подкаст деп жаңы сөз чыгарып атабыз. Бирок бул биз билген эле нерсе. Өзгөчө радио тармагында иштеген кесиптештер болсо, бул ошол радио тармакта иштеген радио журналисттердин жасаган иши деп эле түшүнсөңөр болот, жалпысынан айтканда. Радио материал деп түшүнсөңөр болот. Же аудио материал деп түшүнсөңөр болот. Болгону бул радиодон айырмасы, бул формасы, анан жеткирүү жолу эле болуп турат да. Радиодон биз радио материалдарды көбүнчө түз ободон угабыз да. Подкастта болсо түз обо эмес бул. Телефондордон, көпчүлүк учурда телефондордон, андан тышкары компьютерден жана планшеттерден дагы уккандар бар, жана башка плеерлерден уккандар бар. Жалпысынан бул түз обо эмес. Ошол жагынан эле формасы жагынан
анан мындай жеткирүү жолу жагынан эле айырмаланган нерсе болуп атат. Ошону биз подкаст деп коюп атабыз да. А радиодон кеткенди аты айттыргандай эле радио деп коюп атабыз. Ошон үчүн бул радио тармагында иштегендер үчүн бул жаңылык эмес. Бул радио журналисттердин жасаган эле иши. А бул тармакка жаңы кирип аткан адамдар үчүн бул аудио материалдар же радио материалдар, аудио баяндамалар деп да айтып жүрүшөт. Жана муну биз радиодон эмес, телефондор үчүн, атайын түзмөктөр үчүн, жалпысынан оборудование деп коебуз, устройство деп коебуз. Ошол түзмөктөр үчүн жеткирилген аудио материалдар деп түшүнсөңөр болот да. Мынакей бул жерде салыштыруу үчүн эле эки сүрөттү көрсөңөр болот экранда. Мисалы, радио бул биз салттуу түрдө маалымат алып келген жолдордун бири. Оң жакта болсо бул iPod, Apple компаниясынын ошол музыка укканга ылайыкташкан атайын түзмөгү, устройствосу деп коебуз да орусча. Биз ошол түзмөккө жеткирген аудио материалдарды подкаст деп атабыз азыркы күндө. Подкаст деген сөз бул курама сөз. Өзүңөр да презентациядан байкайсыңар, карасаңар, iPod жана broadcast деген сөздөрдүн биринчи жана акыркы муундарынан куралып атат да. Силер экранда көрүп турган түзмөктөр бул Apple компаниясынын музыка угууга арналган түзмөгү, бирок кийин бара бул өзүнүн формасын өзгөртүп, ал жерде сүрөт тартууга, видео тартууга жана башка телефондо көпчүлүк мүмкүнчүлүктөр сыяктуу эле мындай формасы өзгөрүп калды да iPod. Broadcast деген сөз бул түз эфирде берүү, түз эфирде чагылдыруу. Бул эки сөздүн курамасы подкаст болуп калды. Муну биз ошол бойдон алып, кыргызчада эле колдонуп жүрөбүз. Жалпысынан подкастты ошондо радио материал экен деп эле түшүнүп калбаш керек. Бул жерде бизде радио материалдардан же башка аудио баяндамалардан айырмалап турган нерсеси бул ошол материалдардын чыгуу ыраттуулугу биринчи орунда турат да. Мен бир эле материал даярдап койдум, анан ошол бойдон бир жыл жоголуп кеттим дегенде болбой калат да, бул подкаст болбой калат, подкаст деп аталбай калат. Себеби бул подкаст платформаларда, алар жөнүндө дагы азыр алдыда сөз кылабыз. Ошол подкаст платформаларда байкайсыңар, алардын чыгуу ыраттуулугу бар. Мындайча айтканда, бул аудио материалдардын сериясы. Жалпы ошону жалпылап биз подкаст деп түшүнөбүз. Бир эле эмес, бир нече. Кадимкидей кино сериалдар сыяктуу, бул жакта дагы сериал сыяктуу эле бир нече сезондон, ар бир сезон бир нече эпизоддордон же сериялардан турат да. Ошолордун баарын жалпысынан биз подкаст деп атап жүрөбүз. Эгерде презентация боюнча жана башка өзүңөрдө жаралган суроо болсо, чатка жазып кое берсеңер, анан баарын суроо жооп бөлүгүндө жооп бергенге аракет кылам. Биз подкаст деп атап атабыз. Дүйнө жүзүндө подкасттар жөнүндө дагы чакан бир маалымат бере кетейин. Подкасттардын негизи дүйнөдөгү кандай болуп атат да, өсүшү, кабыл алуусу жагынан. Бул Google издөө сайты. Google атайын ошол Google'да кайсы сөздөрдү көп издеп атат деген бир мүмкүнчүлүгү бар. Ошол жерде мисалы мен подкаст деп англис тилинде жазып көрдүм да. Англис тилинде Google Translate'ке кирип жазып көргөнүмдө мага ушундай көрсөткүч чыгарып берди. Бул 2021 жылдын январь айына карата маалымат. Байкасаңар, 2004 жылы издей башташтыр. Бул деле жөндөн жөн эмес. 2004 жылдары негизи алгачкы подкасттар чыга баштаган жылга дагы туура келет. Анан ошентип убакыттын өтүшү менен ошол башында өсүптүр, анан кармалыптыр, анан азыр бүгүнгө чейин подкаст деп жазып издегендердин саны көбөйүп атыптыр да. Демек, подкаст жөнүндө билгендер, адамдар көп биле баштаптыр, ошол жөнүндө маалымат издей башташыптыр. Бул чакан эле көрсөткүч да. Андан кийинки слайдка көңүл бурсаңар, бул жакта дүйнө жүзү боюнча издегендер жөнүндө сөз болуп атат. Алгачкы 5 өлкө, көбүнчө кайсыл мамлекеттерден
Подкаст деген сөздү издеп атышыптыр. Ошол 2004 жылдан бери. Бул дагы 2021 жылдын январь айына карата маалымат. Алгачкы 5 өлкө: Ирландия, Норвегия, Дания, Америка Кошмо Штаттары жана Австралия. Ошол өлкөлөрдөн эң көп издешет экен. Бул тизме андан ары улана берет. Болгону эң көп издеген 5 өлкөнүн эмеси да, статистикасы. Азыр ушулардын ичинен мен силерге чакан презентация даярдап келдим эле. Америка Кошмо Штаттарында подкаст боюнча статистика. Негизи Америкада подкаст индустриясы кандай абалда? Ошол жөнүндө силерге чакан маалымат бере кетейин. Бул 2020 жылга карата маалымат. Байкасаңар, 2008 жылдан баштап 2020 жылга чейинки статистиканы берип атышат. Бул презентациядан бир айда Америка Кошмо Штаттарынын калкынын канча пайызы подкаст угат деген суроонун жообун берип атат. 2020 жылы мисалы бир айда Америка Кошмо Штаттарында калкынын 37% болжолду бул 104 миллион адам подкаст угат экенин айтып атат. Башкача айтканда 1/3 деп койсок да болот да. Бул көрсөткүч 12 жаштан жогору адамдарды айтат. Бул болсо жашы боюнча. Азыр ошо 12 жаш деп 12 жаштан 55-тен жогорку жаштагылардын баарына ошол сурамжылоо жүргүзүлгөн экен. Мисалы жашы боюнча караганда ошол эле адамдар 2020 жылкы бул кызгылт түстү карасаңар, бул 2020 жылга статистиканы берип атат. Негизи эле статистиканы карасаңар, баарында өсүш бар. 2017 жылдан баштап 2020 жылга чейин да ар бир жаш курагы боюнча ошол 4 жылды көрсөтүп атат. Ар биринде биз өсүүнү байкап атабыз да. Америкада дагы бул жыл сайын өсүп аткан бир медиа продукт экен да, подкасттар. Карагыла, мисалы 12 жаштан 34 жашка чейинкилер, мисалы 2017 жылы 27% эле угабыз деп айткан болсо, азыр ошол жаштагы адамдардын 49%, дээрлик 50% подкаст угаарын айтышыптыр. Жана ошондой эле кийинки статистикалар деле ошол жаш курактагы адамдардын подкаст угаары жөнүндө кабар берет. Бул болсо кызыктуу статистика. Бул дагы мисалы болжолду өткөн айда, мурдагы айда канча саат жана канча мүнөт подкаст угууга жумшаган жөнүндө статистика. 2015 жылдан 2020 жылга чейинки статистиканы көрсөңөр болот, 6 жыл. Бул жерде да өсүү бар. Албетте 2019 жылы кичине азайыптыр, бирок караганда азыркы күнгө чейин өсүп атканын көрсөк болот да. 2015 жылы болжолду 4,5 саат коротсо бир айда, подкаст. Жок, бир ай эмес, бир жума, кечиресиңер. Бир жумасына подкаст угууга канча убакыт жумшайсың деген суроого ушул берилген жооптор экен. 2020 жылы бул сан 6 саат 40 мүнөткө чейин өсүптүр. Башкача айтканда, бир жумада 6 саат 40 мүнөт подкаст угаарын айтышыптыр ошол сурамжылоого катышкандар. Эми бул жалпы орто эсеп менен айтканда да. Ошондо күнүнө 1 сааттан болжолду 1 сааттан подкаст угат экен деп түшүнсөк болот. Бул болсо канча подкаст угат деген суроонун жообу билдирет. Өткөн жумада болжолду орто эсеп менен 6 подкаст угаарын айтышыптыр сурамжылоого катышкандар. Мисалы көрсөңөр болот, 11% бир подкаст угаарын айтыптыр. 21% 2 подкаст угаарын айтыптыр. Жана башка ошол сыяктуу. Мисалы мындай өзгөчө деле сан өтө көп, мындай өзгөчөлөнгөн сан жок да. Бирден жалпысынан 11 подкаст угат экен, орто эсеп менен биз 6 подкаст угат деп айтып атабыз да бул жерде. Бул аябай маанилүү, мен үчүн аябай маанилүү слайд, себеби мен силерге, кечиресиңер, эми презентация баары эле англис тилинде болуп калып атат. Мен бирок түшүндүрүп берген аракет кылам ар бирин. Байкасаңар, бул жерде эмне үчүн подкаст угат деген суроонун жообун берип атат да.
бул эмне үчүн маанилүү? Себеби биз подкастты эмне үчүн жасайбыз деген суроонун жообун ушул жерден да алсак болот. Карап көргүлө. Мисалы, эң жогоркусунан баштайлы. 74% подкастты жаңы нерсе үйрөнүш үчүн, жаңы маалымат алыш үчүн негизи угаарын айтыптыр да. Ал эми 71% көңүл ачуу үчүн подкаст угаарын айтышыптыр. 60% болсо акыркы кабарлардан маалымат алып туруш үчүн, кабардар болуп туруш үчүн угаарын айтса, 51% бул эс алуу үчүн угаарын айтыптыр. Ал эми 47% бул деле мындай аз эмес саны, дээрлик жарымы бул эргүү алыш үчүн, дем күч алыш үчүн подкаст угаарын айтыптыр. 37% болсо булар көбүнчө мындай күнүмдүк бир майда чүйдө иштерден алаксыш үчүн, мындай алаксыш үчүн деп түшүнсөк болот да. Ошол проблемалардан алыстап, өзүн мындай кичине алаксытыш үчүн угаарын айтса, 24% бул жана бир иш кылып атканда кошумча бир мындай өзүн жалгыз сезбеш үчүн, мындай шерик деп коебуз го. Кандайдыр бир жанында бирөө тургандай Жолдош болушун болуш үчүн. үчүн. Туура. Мен Ошол максат. көбүнчө кечкисин басканда угам да, 1 сааттай. Андай деп да түшүнсөк болот. Ошол максатта болушат экен. Ошол жерден көрсөңөр болот да. Демек, подкасттар, чыгып аткан подкасттар ушул критерийлердин бирине жооп берет да. Же кандайдыр бир жаңы маалымат беребиз биз подкаст аркылуу. Же адамдарды бир көйгөйлөрдөн алыстатып, көңүлүн ачабыз, же соңку кабарларды айтып беребиз, же аларды эс алдырабыз, же аларга дем күч беребиз, эргүү беребиз. Ошол сыяктуу подкасттар жасалат экен деп түшүнсөк болот да. Бизде ошондой подкасттар барбы? Азырынча бизде кыргыз медиа тармагында бул толук элек азырынча. Ошого бизде булардын баарына мындай бош деп түшүнсөк болот да. Ошого келечектеги силер өзүңөрдүн подкасттарыңарды кайсы бир багыттын, албетте баарын камтый албайсыңар, бирок жок дегенде 2-3 камтый турган бир багытты тандап алып, ошол подкасттарды чыгарсаңар болот дегенге жатат. Анда уланта берелик. Кийинки Элмурат, кечирип кой. Ушул жерден жооп бербесек туура эмес болуп калат го. Биякта бир Сайпиттин деген бир катышуучубуз айтып атат, подкастты машинада баратып укканда абдан ыңгайлуу болот экен дейт. Бирок экинчи суроосу мындай да: ошондо аудио китеп дагы подкаст болуп калабы деп сурап атат да. туура байкады. Подкастты машинада баратып угуу аябай ыңгайлуу. Же болбосо автобуста, машинасы жок болгондор үчүн, коомдук транспортто. Чындыгында бул ошол убакытты туура пайдаланууга жакшы бир мүмкүнчүлүк да. Аудио китепти мен подкаст деп айтмак эмесмин. Аудио китеп аты айтып тургандай эле аудио китеп, ал китеп, бирок аудио формада да. Бирок мисалы мындай подкасттар бар да, китептерди талкуу кылган подкасттар бар да. Ошол подкаст мисалы да, жума сайын кандайдыр бир китептерди талкуулап, окуп, ошол жөнүндө айтып беришет мисалы. Аудио китеп. Ал подкастка кирбейт. Мен киргизмек эмесмин. Ал форматка төп келбейт, демек, Ооба. Подкаст деген бул мисалы бир кишинин маеги же болбосо эки алып баруучу болуп кимдир бирөө менен кайсы бир теманы талкуулоо болуп эсептелинет да. Аудио китеп бул бир китепти алып эле окуп бергени болуп атат да, көркөмдөп окуп берген. Подкаст да болсо бул жерде талкууласаңыз болот, же болбосо кандайдыр бир аналитикалык ой жүгүртүү кылсаңыз болот, же болбосо кимдир пикирин уккуңуз келсе ошол жерде ортого салсаңыз болот, эксперттер менен сүйлөшүп. Менин түшүнүгүм боюнча да. Туура эле байкадыңыз. Азыр ошол подкасттардын форматы, түрлөрү жөнүндө сөз кылганда, ушул суроого кайтып келебиз. Азыр эгер уруксат берсеңер уланта берейин. Биз мындай деп айтып атабыз да, подкастты ошондо подкаст экен, анан эмне үчүн кылышыбыз керек ошондо депчи. Подкастты эки жактан тең алып караганда, эки жактан дегенде подкаст жасоочулар тараптан, анан подкаст угуучулар тараптан, эки жактан тең алып караганда бул аябай ыңгайлуу.
маалымат алуу жагынан маалымат алуу жагынан биринчи орунда. Мисалы мен кандайдыр бир маалыматты, мен контент жаратуучу болсом, кандайдыр материал жасап чыгарып таратуучу болсом, мен аудио подкаст даярдап, ошону чыгаруу мага ыңгайлуу да. Башка түрүнө караганда, сүрөткө, видеого жана башка мультимедиа форматындагы материалдарга караганда бул ыңгайлуу. Мен жөн эле аны жаздырып, монтаждап, балким кичине үндөрдү кошуп, музыкаларды кошуп чыгарып коем да, ыңгайлуу. А маалымат алуучуга дагы бул аябай ыңгайлуу. Ал бияка көп деле мындай ылдам интернеттин кереги жок. Мисалы видео ачкыдай, сүрөттү ачкыдай, а бияк жөн эле аудио. Анан муну кандайдыр бир иштер менен мындай айкалыштыра аласың да. Мен мисалы көчөдө басып баратып уккан, мисалы буга чейин да айтып кетичти, жолдо уксаң ыңгайлуу. А видеодо сен сөзсүз ага көңүл бурушуң керек болуп калат жана башка ошол сыяктуу. Тандоо көп. Бул тармак чындыгында угуучу жактан алып караганда подкастта аябай тандоо көп. Азыр көрсөткөнгө аракет кылам. Ал жерде өзүңөрдүн кызыккан багытыңарга жараша подкасттарды өзүңөр ошол болгон токой подкасттын ичинен тандап укканга мүмкүнчүлүктөр бар да. Айталы, мен саясатка кызыгам же мен спортко кызыгам. Ошол багыттагы гана мен подкасттарды, албетте бир эле подкаст жасабайт, анан бир подкастчы жасабайт. Көптөгөн ар кайсы тармакта иштеген подкастчылардын ошол темадагы подкасттарын укканга мүмкүнчүлүктөрү бар. Жеткиликтүү, бул деле башка форматтарга караганда жеткиликтүү. Чыгашасы аз дегенде бул жөнүндө да кыскача токтолуп кеттик. Буга көп интернеттин ылдамдыгы кереги жок. Же болбосо подкаст жасаган адам жактан деле алып караганда мен бул жерге сөзсүз чоң камераларды алып аябай күчтүү бир студияга, албетте студия болсо жакшы, бирок болбосо деле жасай турган нерсе болуп атат азыркы күндө. Чакан бир диктофон менен компьютериң болсо, ошону сен диктофондон үндөрдү жаздырып келип, компьютериңден монтаждап чыгарып коесуң. Мындайча айтканда, видео материалдарга караганда чыгышасы аз. Анан сапаттуу маалымат алуунун жолу бул подкаст буга чейинки слайдда дагы айтып кеттик. Подкастты көпчүлүгү сапаттуу маалымат алыш үчүн угат экен. Жаңы маалымат алыш үчүн, эргүү алыш үчүн. Жөнөкөй маалыматтардан эч ким эргүү албайт же аны кайра укпайт. Ошон үчүн бул ал жерде сапаттуу маалыматтар бар деп түшүнсөк болот. Кийинки бөлүктө подкасттын түрлөрү жана түрлөр жөнүндө айтып берейин. Бул жерде жанрлар жана форматтар деп койдук. Мындай караганда ортодо кичинекей айырмасы бар да. Жанрларды мисалы айталы, бул спорт да. Же болбосо туура бул биз жалпы түшүнгөн жанр деген сөзгө кичине бул жерде туура келбейт. Бирок азыр мен силерге айырмасын түшүндүрүп берем. Бул жерде жанр дегенде биз ошол бир багытын түшүнүшүбүз керек да, мындай кайсы багытта. Спорт багыт, саясат, керек болсо саламаттык сактоо, үйдөгү короону мисалы жакшылап кароо, же болбосо дагы башка оюңарга келген көпчүлүк тармактарда биз багыттарда подкасттарды таба алабыз. Булардын баарын биз жанр деп койсок болот да. А форматтар бул мисалы ошол подкастта кандай жол менен жеткирилип атат, ошол жөнүндө болот сөз. Азыр мен силерге түшүндүрүп бергенге аракет кылам. Мисалы, силерге азыр мен өзүмдүн подкастымды көрсөтөйүн. Көрүндү да, Мынакей, мен буга чейин чатка да жазылган бир шилтеме бар, мен жөнөткөн шилтеме. Ошол жерде бассаңар, ушул подкастка алып барган шилтеме ачылат. Каалаган платформадан укса болот. Мен азыр Apple компаниясынын ошо подкаст платформасын ачып турам. Бул жерде карасаңар, подкасттын аталышы, автору жана бул ошол жанр деп аткан багыты да. Азыр биз компьютерден көп деле аны карай албайбыз го, себеби бул телефондордон укканга аябай ыңгайлуу. Болбосо мен силерге башка бир презентацияны көрсөтөйүн.
Сизге көрүндүбү? Бул ошол компаниясынын подкаст компьютерден, планшеттен, телефондон баарында бирдей эле көрүнөт. Мынакей. Киргенде азыр силерге мен жана жанрлар жана форматтар жөнүндө түшүндүрүп бериш үчүн азыр ошол жерден так көрсөтүп бергенге аракет кылам. Мынакей байкадыңарбы? Категориялар да, жанр деп аткан нерсе ушул. Категориялар деп деле атап койсок болот. Мисалы категориялар баарын көрөлүк. Мисалы жаңылыктар категориясы. Мисалы мен жаңылыктарды уккум келсе, мен ошонун ичине кирем да, анан ошонун ичинде жаңылыкты берген подкасттарга жазылып уга берем. Муну интернет керек. Ошо. Анан бунун бир жакшы жери уккандан кийин, угуп бүткөндөн кийин телефондон өзү өчүп кетет да. Телефондун эс тутумун ээлеп калбайт. Угуп бүткөндөн кийин өчүп кеткен жери бар. Азырынча жүктөлүп атат. Мисалы байкап көрсөңөр, бул жерде категориялар бар. Биз тамаша, азил тамаша деп коебуз. Мисалы ошол багытта дагы подкасттар бар экен. Коом жана маданият. Мен жасаган подкасттар дагы ушул багытка кирет. Өзүбүздүн коом жана адамдардын маданияты жөнүндө айтып бергеним үчүн мен ошол белгилеп койгом. Спорт багытында, кылмыш дүйнөсүнө байланыштуу эки баектуу подкасттар бар. Мынакей ден соолук, дин жана руханият багытында подкасттар бар. Көркөм өнөр, тарых. Биздин оюбузга келген темалардын баары эле келип ушулардын кирип калат да. Карасаңар, илим, мамлекеттик темаларга байланыштуу, көңүл ачуу, үй бүлө, жана балдар менен убакыт өткөрүүгө байланыштуу подкасттар бар экен. Айталы, мисалы мен уккан подкастты силерге көрсөтүп берейин деп аткам. Форматы боюнча айтып берейин деп атам да. Форматтар, мисалы бул биринчи турган бул жаңылык. Кадимкидей эле радиодон биз жаңылык угабыз. Ошондой эле жаңылыктай эле бул форматы жаңылык форматы деп түшүнсөңөр болот. Бул Up First деген подкаст. Бул биринчи подкаст, бул эменин Американын NPR радиосу бар. Ошонун жасаган подкасты. Мындайча айтканда, булардын радиосу бар да, бул радио команда. Алардын радиодон эфирден кеткенин эле алып туруп подкаст кылып, өзүнчө дагы мисалы телефондорго жиберет да. Ошол мисалы Америкада уга албаган дүйнөнүн башка булуң бурчундагыларды укканга жакшы мүмкүнчүлүк. Кийинкиси болсо бул деле жаңылык, New York Times'тын Daily деген подкаст. Бул болсо биринчиден айыр теманы алат да, ошол теманы тереңдетип, ошонун айланасында ачып бергенге аракет кылат. Биринчи подкаст 10-15 мүнөт, New York Times'тык болсом 20 мүнөткө чейин барат. 20-30 мүнөт ошол бир теманы ачып жеткиликтүү түшүнүп бергенге жетиштүү эле убакыт да. Болсо Guardian гезити билесиңер, Бириккен падышалыктыкы дейбизби, же Англияныкы дейбизби, ошолордун подкаст жаңылык форматында. Бул деле булар жаңылыктар да. Формат жагынан айтканда, мисалы бул NPR деген подкасты. Бул подкасттын факты документалдык, даректүү теманы алып баруучулар өздөрү изилдешип, ошого тиешелүү адамдар менен жолугуп интервью алып, андан башка архивтерден маалыматтарды чогултуп, ошентип жана окуяны мындай документалдуу кинолор бар го, ошонун аудиосу деп түшүнүп болот да. Жакшы мындай сонун кылып баяндап берет. Андан башка дагы мисалы карагыла. Бул кызыктуу, мисалы Scientology'ни билесиңер, ошол Scientology'да мурда негизи бул зыяндуу секта да, зыяндуу культтуу секта болот. Ошол Scientology'да мурда анан аяктан аябай запкы жеп, кыйналып, анан кийин өз жашоосун тапкан адамдар эки алып баруучу ошол өздөрү беришет, кандай кыйналып көргөн. Жана башка ошол жактан
утулуп чыгып өзүнүн жашоосун улант жана ошол өзүнүн өмүрүн саентологияга каршы күрөшкө арнаган адамдар менен жолугуп интервью кылышат. Бул жерде форматы интервью жана талкуу деп түшүнсөңөр болот. Эки алып баруучу бирине суроо берет, бири бирине жооп берет, кандайдыр бир деңгээлде талкуулашат, анан бир конокту чакырып келип, аны менен дагы суроо жооп талкуу кылып өткөрүшөт. Бул бизде ошо радио болгон форматтарга эле окшош формат жагынан. Айта кетсек, мисалы монолог форматтары бар. Монолог форматында бир эле алып баруучу баштан аяк өзү жалгыз сүйлөп айтып бер теманычы. Ал жерде конок болбойт, интервью болбойт, же кандайдыр бир башка үндү уга албайсыңар. Бир гана алып баруучунун үнүн баштан аяк угасыңар да. Мисалы монолог форматтары дагы бар. Эки киши катышкан диалог же интервью форматтары бар. Азыркы айтып кеткен андан тышкары документалдык түрдө айтып бергендер бар. Муну биз жалпысынан нарративдик формат деп коебуз. Булар себеби бир окуяны айтып берет да, өзү мындай баяндап берет. Нарратив деген бул баяндоо, айтып берүү. Ошол мындай нарративдик подкаст форматтар көп да. Мисалы кээ бирөө документалдык болушу мүмкүн. Кээ бирөө болсо дагы мисалы эске келбей атат. Мындайча айтканда, нарративдик эмелер, подкасттар бул интервью жана монологдон айырмаланып, кандайдыр бир окуяны мындай баяндап берүүгө багытталган да. Өзүңөр деле ойлоп, жаңы ойлоп тапсаңар, киргизсеңер болот да. Же баарын айкалыштырып колдонсоңор деле болот. Кечирип кой, бенде элдер сурап атышат. Угарманды тазартып жибербеш үчүн бир подкасттын убактысы канча мүнөт болуш керек? Угуучуну кызыктыруу үчүн кандай ыкмаларды колдоно алабыз? Анан iTunes программасы боюнча айтып өтсөңөр дейт. Анан журналисттик иликтөөнү подкаст түрүндө берсе болобу дейт. Мен буга Элмурат жооп берет. Буюрса мен суроомду жеткирдим. Бирок Элмураттын өзүнүн угуса турган өзүнүн подкасты бар эле. Ошого көңүл бура алабызбы, Элмурат? Азыр анда мен азыр суроого жооп берейин да, анда биринчи. Мейли, макул, жооп берсең. Биринчи суроо iTunes программасы боюнча айтып өтсөңөр дейт. iTunes'та негизи аякта көбүнчө ырларды укканга ылайыкташкан бир платформа. Кыскача айта турган болсок, бирок мен суроону жакшы түшүнбөй калдым окшойт. Анан балким тактап берсеңер. Ал эми убакыт жагынан жана айтып өткөндөй эле, мисалы жаңылыктар болжолдуу 15 мүнөттөн 30 мүнөткө чейин болот да. Мисалы мен уккандарда, мисалы мынакей убакытты көрсөтүп турат, 13:26 деп. Мисалы бизде жаңы кирип аткан үчүн мен өзүм атайын өзүмө чек коюп алгам, 20 мүнөттүн тегерегинде болот депчи. Андан ашыкча кылбайм деп. Балким бизде өнүгүп кетсе, убактын көбөйтсөк болот. Бирок мен башка кесиптештерим бар, подкаст жасаган тааныштарым бар. Алардыкы 20 мүнөттөн узак. Алар деле бирок уккандар бар. Болгону биз темага жараша убакыт бере албай турган тема болсо, аны узартабыз да. Муну биз өзүбүздүн темабыздын максатына, анан маанисине, ошол тереңдигине карап белгилейбиз го. Бирок кандай болгондо дагы 20 мүнөт биз үчүн азырынча жакшы эле деп ойлойм. Бирок жана айтып кеткендей, андан деле узак болгон кыргыз тилинде подкасттар бар. Угуучуну кызыктыруу үчүн менин оюмча биз storytelling деп коебуз го. Ошону колдонушубуз керек. Бул storytelling деп айтып аткан менен бул биз билген эле сөз. Окуя айтып берүү, кызыктуу айтып берүү болуш керек. Кантип айтып беребиз? Окуяны изилдеп атканда же адамдар менен мисалы интервью кылып турган болсок, же башка кылып турган болсок, ошонун кызыктуу жактарын ачып бериш керек болот да. Бул башкысы мазмун. Угуучуну кызыктыруу үчүн биз мазмунду аябай жакшы ачып бергенге аракет кылыш керек, кызыктуу кылып айтып бериш керек. Анан албетте андан тышкары дагы мындай уккулуктуу кылып музыкаларды дагы орду менен ыңгайына жараша колдонсок, алар дагы мындай маалыматты кабыл алууга көмөкчү болот деп ойлойм. Журналисттик иликтөөнү подкаст түрүндө албетте болот. Бул эң сонун болот. Ошондой
көбөйүш керек негизи. Бул маалыматты берүүнүн жолу деп эле түшүнсөңөр болот да. Подкаст кандай гана маалыматыңар болбосун, ошону берүүнүн жолдорунун бири. Ыңгайлуу, арзан жолу да. Эгерде силердин иликтөөңөр видео же текст түрүндө сайтка чыккан болсо, аны аудио кылып туруп өзүнчө подкаст кылып дагы жеткирсеңер угармандарга сонун болот. Өзүмдүн подкасттын жөнүндө айтып берип аттым эле. Ошого акыркы эпизодду кыскача бир канча 20-30 секунд коюп берейин. Иши подкастына кош келиңиз. Менин атым Элмурат Болуп атат да. Ашалиев. Андан ары уланта берели. Кыргызстандагы дин жана ишеним эркиндигине арналган бул сезон аяктап баратат. Бүгүнкү эпизод менен экинчи сезонду жыйынтыктайбыз. Кыргызстан дүйнөдөгү көп конфессиялуу же болбосо көп диндүү өлкөлөрдүн катарына кирет. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын маалыматына ылайык, өлкөдө жалпы жонунан 20дай ар кайсы диний багытка таандык уюмдар катталган. Мына ошол ар кайсы динди тутунган же дагы башка ишенимди карманган жарандар бири-бири менен сүйлөшүп, бири-бири жөнүндө маалымат ала турган аянтча жокко эсе өзгөчө кыргыз тилинде. Ошондуктан киши подкастынын бул сезонунда ар түрдүү ишенимдеги кыргызстандыктар менен жолугуп, алардын жан дүйнөсүн ачып, алардын руханий жашоосу жөнүндө айтып бергим келди. Биз бири-бирибиз жөнүндө канчалык көп маалымат алган сайын бири-бирибизди ошончолук жакшы тааный баштайт эмеспизби? А бул болсо өз кезегинде ошол коомубузда калыптанып калган терс көз караштардын жоюлушуна жана ортобуздагы көзгө көрүнбөгөн тосмолордун урап жок болушуна өбөлгө түзөт деп ишенем. Анда бүгүнкү чыгарылышты баштайлы. 20-30 секундда деп анан токтоткон жерин билбей калдым. Оюм толук жетпей калчудай болуп, ошого киришүү бөлүгүн толугу менен коюп бердим. Мисалы кечирип кой. Бирок мен ойлойм, азыр жанагы сен менен маектешкендердин үнүн угузуп койсоң ошондо жакшыраак болмок да. Анткени алар сени да угуп атып, анан башында сенин кириш сөзүңдү угуп, анан ким менен маектешти, кандай болду, ошону укпай калса жеткиликтүү болбой калабы дейм да. Андыктан кичине кое турсаң азыр чыгат болуш керек, Ооба, анда кое турайын. Уланталы. Дин менен ишенимдин айырмасын көпчүлүк билбейт да. Мен бул ишенимдеги адаммын десең, бунун дини башка экен. Бул өз динин сатып жибериптир деген түшүнүктөр болот да. Бул болот бүгүнкү чыгарылыштагы эки маектешимдин бири. Баса, болот менин маектешимдин өз ысымы эмес. Анын өтүнүчү боюнча ысымы өзгөртүлдү. Дин бул адам өзү ойлоп тапкан. Бул андан ары Нерсе да. ушинтип уланат. Подкаст биринчи бөлүгүндө болот. Өзүнүн жана руханий жашоосу деп айтып койдум. Жалпысынан ишеним жөнүндө дүйнөгө болгон көз караш берет. Анан кийинки бөлүгүндө экинчи коногум сүйлөйт. Бул биздеги подкаст жөнүндө кыскача айта кете берейин эми. Байкаганыңарда коом жана маданият багытында жанры же болбосо, меникинин форматы мындай 2-3 форматтардын аралашмасы да, гибрид деп койсок да болот. Менде нарратив дагы бар, интервью дагы аралашып кеткен кээ бир жерлерде. Анан монолог деп койсок да болот да, кез-кезинде монолог. Себеби бир эле адам сүйлөйт, мындайча айтканда, форматы жагынан. А убакыт жагынан карасаңар, мынакей 20 мүнөттө керегинде баардыгы эле ошондой, 20, 21, 22. Бул менин подкастымдын экинчи сезонунун акыркы эпизоду болчу. Подкастты биринчи сезонунда мен өзүбүздүн эле арабызда жашаган кайдыгер эмес адамдар жөнүндө жазагым келди. Бул биздин арабызда жашаган эле мындай жана жасаган ишинен мындай бир пайда көздөшпөйт да, акча таап калайын, анан мындай жеп калайын, ичип калайын дебейт. Булар коомго пайда келтиргиси келген адам. Менин байкашымча, менин көзүм менен алып караганда, булар ошондой адамдар. Ошол адамдар жөнүндө айтып бердим да биринчи сезондо. Ал эми экинчи сезондо бул дагы бир 5-6 эпизод чыкты анда. Ал экинчи сезондо мен Кыргызстандагы диний көптүрдүүлүктү ачып бергим келди. Ошон үчүн ар кайсы ишенимдеги, ар кайсы диний көз караштагы адамдарды
табып алар менен интервью кылдым. Экинчи сезондо кээ бирки менин сүйлөгөн каармандарым анонимдүү. Бул диний тема, өзүңөр билесиңер, баары эле ачык айтып бербейт. Ошого анонимдүүлүк шарты менен кээ бирөө ушинтип подкастка катышып интервью кылып менен сүйлөштү да. Подкастты Телеграмдан да берсе болобу деген суроо келиптир. Телеграмдан мындай негизи болот да. Мындай болбойт деп айта албайм, болот албетте. Бирок подкаст жаратуучуга бул бир мындай башкы максаттарынын бири бул ким угуп атканын билүү да. Ким угуп атат мени, кайсы жактан кирип угуп атат депчи. Ошон үчүн биз мындай аудиону алып туруп эле анан бирөөлөргө таратып ийсек, биз билбейбиз да, ким угуп атат, канча адам угуп атканын билбей калабыз. Ошон үчүн биз жанагы статистиканы көрүп туруш үчүн атайын платформаларга эле киргизебиз да. Анан ошол аркылуу биз статистиканы алып турууга аракет кылабыз. Ошол жактан алып караганда Телеграмга жиберүү бул кичине ыңгайсыз ал жерде, себеби статистиканы ала албай каласың. Подкастты сайтка чыгарса болот албетте. Мен презентацияны уланта берейин. Жанрлар жана форматтар жөнүндө кыскача ушул. Дагы суроолор болсо жооп берген аракет кылам. Мынакей биздин практикалык бөлүгүнө келсек, кандай жабдуулар керек, кандай оборудование, мындайча айтканда техника керек. Албетте, мындай эң жакшы вариант бул диктофон, анан наушник, анан компьютер. Бирок булардын баарын сатып алганга мүмкүнчүлүк жок болсо, телефондон деле подкаст кылганга, жасап даярдап чыгарганга болот. Бирок мен силерге ушулар жөнүндө эле, мисалы, ушул техникасы бар деп эсептеп ошол жөнүндө айтып бере берейин. Мисалы, диктофондор, мисалы радиодо иштегендерде диктофондун түрү болушу мүмкүн, анын ар кандай мүмкүнчүлүктөрүнө жараша мындай функциялары көп болушу мүмкүн да. Канчалык мындай жакшы болсо, сапаты ошончолук үндүн, подкасттын сапаты ошондон көз каранды болот. Себеби бул үндөрдүн баардыгы, кошумча үндөрдүн баардыгы угарманды ошол сен айтып берип аткан темага алып киргенге бүт жардам бере турган тараптары да. Анан компьютер, биякта үндү монтаждаш керек болот. Наушникти коюп койдум, себеби сөзсүз түрдө биз үндү монтаждагандан кийин наушник менен угуп көрүшүбүз керек. Анан наушникти чыгарып угуп көрүшүбүз керек. Экөөндөй тең, бирдей, сапаты бирдей болуш үчүн, экөөндөй тең жакшы угулуп атканын текшериш үчүн. Себеби биздин угармандарыбыз баары эле наушник менен уга бербеши мүмкүн, же баары эле наушникти чыгарып мындай колонка менен уга бербеши мүмкүн да. Ошон үчүн сөзсүз наушникти тагып үндү текшергенге бул нерсе керек. Мисалы, мен монтажымды Adobe Audition деген программада кылам. Adobe Audition деген программаны силерге көрсөтүп кете турган болсом, көрүнүп атат болуш керек баарыңарга. Мынакей Adobe Audition деген программанын интерфейси ушундай. Силердеги балким радиодо иштеп жүргөндөр болсо араңарда Adobe Audition менен балким тааныш болушуңар мүмкүн. Ал эми бул жөнүндө түшүнүгү жокторго түшүндүрө кетейин. Үн монтаждаганга программалар көп. Мындан да башка программалар бар. Мен Adobe Audition'де иштеп үйрөнүп калгам, анан ыңгайлуу болгон үчүн мен ошону колдоном. Бирок мисалы башка программалар бар. Audacity деген программа бар. Угушумча бул бекер. Ошону колдонсо болот. Adobe Audition бул акча төлөп колдоно турган программада акча төлөш керек болуп калат. Андан башка дагы балким силер билген программалар болушу мүмкүн. Бул жерге мисалы бир үндү алып келиш керек болсо, Элмурат, бул программаны, мисалы, бул программа менен тааныш эместер үчүн өздөштүрүш көп убакытты талаплабы? Үн өлгүчө. көп деле убакыт кетпейт, оңой эле деп ойлойм.
мисалы карагыла. Эмнеге оңой азыр силерге көрсөтүп берген аракет кылайын. Мынакей үндү мен азыр бир үндү алдым интернеттен. Ошону мынакей рабочий столдо ар кимдики ар кандай болот да. Ошол жерден мисалы алып туруп эле кадимкидей эле коюп коебуз да. Мынакей үн келди. Үн келгенде мындай жолчолор чыгат да. Булар билесиңер, эки жактан улатат, оң жактан сол жактан улаткан берет үндөр. Мен көбүнчө силерге көрүнүп атат болуш керек, мен принт атсам. Көрүнүп атат. Мисалы биринчи үндөрдү жаздырып келгенде, мисалы ошентип эле компьютерге өткөрөбүз диктофондон, анан компьютерден ушинтип программага өткөрөбүз. Анан үндү тазалаш керек болот да. Бул тармакка жаңы кирип аткандарга түшүндүрө кетейин. Үндү тазалоо бул өзүнчө убакыт талап кылат. Кадимкидей эле процесс да. Үндү биринчи тазалаш керек болот. Мисалы кандай үндөрдү тазалайбыз? Эч кандай маанини билдирбеген, мисалы же бизге тоскоол болгон үндөр болушу мүмкүн. Булар көбүнчө мындай унчукпай калганда, бош эле бир 10 секундда бош эле турса, биз аны бергибиз келбейт, анын мааниси жок. Ошондой бош жерлерде өчүрүш мүмкүн. Мисалы айталы бул бош жер деп түшүнөлүк. Мен муну алам да, мисалы белгилейм, кадимкидей эле мышка менен кармап, ошол жерди жылдырып белгилейм да, анан таңга өчүргөндөй эле кылып өчүрүп коем, мисалы. Өчүрүп койдум, мисалычы. Андан башка бизде сүйлөгөндө деген үндөр болот. Ошолорду тазалаш керек болот да. Бирок аларды деле мындай өтө деле тазалоону сунуштабайт элем, себеби подкастта бир жакшы жери бул табигый адамдын табигый жүрүм туруму да көбүнчө. Аябай мындай таптаза сонун подкаст уткан эмесмин, көбүнчө табигый үндөр. Ошол дегендерди деле орду менен колдонуп, мындай кошуп эле жүрүшөт да. Ошону мен деле өзүм деле колдонуп жүрөм. Анан ошонусу менен уккум келет да. Мындай адам табигый нерсени уккум келет. Адамдар дайыма эле ушинтип ортодо ойлонуп, жана башка тыныгуулар менен сүйлөшөт да. Эгерде булардын баарын биз өчүрүп сала турган болсок, кичине жасалма болуп калат. Ошон үчүн табигыйлыгы дагы азайып калат. Мисалы үндөрдү ошентип тазалап чыккандан кийин, белгилеп, анан мисалы өчүрүп, анан тазалап чыккандан кийин бул даяр болгон үндү менде мындай үндөрдөн айтайын бир нече бар дейм да. 5-6 ушундай аудио материал даяр болду. Эми аны мен бириктиришим керек болот. Бириктириш үчүн ошол эле Adobe Audition'да мисалы байкасаңар эң үстүндө бул жерде waveform дегенде иштеп атам. Ар бир үндү өзүнчө тазалап атам. Multitrack деген бар. Multitrack дегенди басканда мындай бир меню ачылат. Анын ичинде айтып атат да, бул сессиянын атын эмне деп коеюн? Мен болсо подкаст деп койдум. Кайсыл жерге сактайын? Рабочий столго сактадым. Ошонун жерин тактап коесуңар. Андан кийин жана башка булардын баарын мен көбүнчө тишпейм, өзүм болгондой эле колдоном. Бирок эгерде силерде мисалы өзгөрүп кеткен болсо, көбүнчө мындай үн жагынан аябай деле терең билим жок, мындай радио жагынанчы. Ошого муну 32 кылып койгонго аракет кылам. 32. Муну болсом стерео кылдырам. Дулганга аракет кылам. Ошондо сапаты үндөрү жакшы чыгат да. Мынакей мен мультитрек дегенди басканда ушундай меню ачылат, мындай бет ачылат. Анан ошол жерге жанагы үндөрдү мен алып келип мындай коем да. Ушинтип, мисалы менде бир нече үндөр болуп калышы мүмкүн. Айталы мисалы менде бир нече үн болуп калышы мүмкүн. Ошо мультитрекке ошолордун баарын алып келип коем. Мисалы бул үндү алып келип койдум да. Бул үндү алып келип койдум, мисалы. Анан ар кимдин өзүнүн иштеген усулу бар, ыкмасы бар. Мен көбүнчө 3 эмени колдоном, 3 жолду. Биринчи жолдо өзүмдүн үнүмдү коем. Экинчи жолго бул менин каармандарымдын үндөрү болот. Үчүнчүдө болсо колдонгон музыкалар болот. Булар мен ошол
кайсыл жерде мен сүйлөп атканымды, кайсыл жерде каармандарым, кайсыл жерде музыка колдонуп атканымды өзүмө мындай түшүнүктүү кылып көрсөтүшүн ыңгайлуу да, мен ошентип иштейм. Балким араңарда башкача колдонгондор да болушу мүмкүн. Анан мунун баарын мен мисалы монтаждадым. Мисалы мен сүйлөп бүткөндөн кийин кийинки каарманым сүйлөш керек. Экөөбүздүн үнүбүздүн ортосу мындай бири-бирин улап кеткендей болуш керек. Ал үчүн мен мына бирөө бүткөндөн кийин бирөөнү кое тургандай болоюн. Анан кийин мисалы бул сүйлөп атканда артынан музыка чыксын десем, анда ошол сүйлөп аткан жерине кайсыл жерге музыка койгум келип атат да. Ошол музыканы коем. Мисалы бул сүйлөп атат, байкадыңар, бул сүйлөп атат. Анан бул сүйлөп аткан жерден бир жерден музыка кетти. Анан бул жерде байкасаңар сары сызыктар турат да. Бул жерде сары сызык. Бул сары сызык ошол үндүн деңгээли музыка болбой тургандай арка фондо чыгып турушун каалаш үчүн анын даражасын түшүрүп коем. Булардын баарын мындай кандайдыр бир деңгээлде курак кылуу десең, курак тигишет го, курак же сайма союу дейсиңерби же башка дейсиңер. Ошондой эле иш да булчу. Кадимкидей бир иреттеп биринин аркасынан бири келгендей кылып, музыканы орду менен колдонуп, анан бирөөнүн сөзү бүткөндөн кийин башка нерсе кошуп, эффекттерди колдонгуңар келиши мүмкүн. Эффекттерди дагы ошол жерлерге коюп колдонуп, анан баары бүткөндөн кийин ушул проектте, ушул даяр болгон материалды баарын мисалы белгилейсиңер. Кадимкидей эле мышка менен ошол кандай белгилейсиңер да. Анан менде мындай деп чыгат, файл деген чыгат. Файлдын ичинен мынакей экспорт деген бар. Экспорттун ичинде multi-track selected clips деген бар. Ошону белгилейм. Entire session дегенди белгилеп алсаңар, эгерде бир бүт ошол ичиндеги башка бир кийин колдоном деген мындай үндөр да болуп калышы мүмкүн да. Ошолордун баарын белгилейт да, анан бир материалга киргизип салат да. Ошон үчүн мен кээде иштегенде эмне болуп калат да, мисалы бир үндөр бияктарда кошумча кийин колдоном деген үндөр болуп калышы мүмкүн. Аны мен бирок мындай колдонбой алысыраак коем да. Анан мага бул керек болсо мен ушул жерде эле алам да. Ошону белгилейм да, анан файлга кирем, export multi-track mixdown, анан selected clips кылам. Эгерде entire дегенди басып алсам, анда мунун баарын белгилеп салат. Мага кереги жок, бул бөлүктү кошуп салат. Мен аны кошпошум керек. Ошого selected clips кылабыз. Бул жерден силерге сурап атат. Силерден сурайт. Атын кантип коеюн? Кайсыл жака сактайын? Форматы кандай болсун? Көбүнчө MP3 кылабыз. Буларга көбүнчө тиешпейбиз. Булар башында сурагандай эмелер, форматтары, көрсөткүчтөр. Анан болду, окей. Окей басканда, мисалы, окей басканда ушунун баарын бириктирип, жаңы материалга киргизген болот. Аны мен waveformго өтөм кайра. Ошол жерден мынакей multi mixdown деген турат. Ошол жерден угам. Мисалы, ушул mixdown дегени жанагы үчөөнүн бириккен варианты. Бул деген даяр материал дегенди билдирет. Бир сыйра алабыз, бар жайында болсо анда ошол үндү алып тарата баштайбыз. Монтаж боюнча менде кыскача ушул маалымат. Азыр силерге мен таратуу боюнча айтып берейин деп турам. Туура. Программалар көп. Мен билген программаны айтып өттүм. Булар Adobe Audition, Audacity. Мен ошол чатка жазып койдум. Мен билген программаларды. Балким радиодо иштегендер болсо араңарда өзүңөр билген дагы башка программаларды жазып койсоңор болот, кесиптештерге бөлүшүп. Чындыгында туура бул жанында туруп көрсөтүш керек. Мындай түшүндүргөн тайым эле оңой боло бербейт.
Audiotion'ды балким мисалы мындан болжолду 10 жыл мурда Audiotion'да иштегенде компьютерлер чалык деле күчтүү эмес болчу, иштечү да болгон. Азыр мисалы Audition азыр чатка жазылган суроого жооп берип атсам, 10 жыл мурда деле колдонгондо көтөрчү, азыр деле бар, азыр деле көтөрөт. Бирок мындай версиялар чыгып кетти да. 10 жыл мурдагы мындай көп деле күчтүү бир программаны, күчтүү компьютер талап кылбашы мүмкүн эле да. Балким азыркы мисалы жаңы вариантын алып туруп, жаңы версиясын алып туруп, эски компьютерге же мындай күчтүү эмес компьютерге салса, балким кыйналып калышы мүмкүн. Анын үстүнө мындай жаңы версияларында өзүнүн талаптары болот да. Ушул талап критерийге туура келсе, компьютер орнотконго болот деп. Ошондо гана орнотулат. Эгер компьютер ал критерийге жооп бербесе, анда жаңы версиясы орнотулбайт да. Ошого бул суроого ушинтип жооп бермекмин. Мисалы, Audition версиясы компьютердин күчүнө жараша. Подкаст жасоодо эмнелерди аныктап алышыбыз керек? Булар багыты, же жанры, жана формат. Өзүм жалгыз чыгарамбы же бир нече алып барган менен чыгарамбы? Конокторум болобу же өзүм жалгыз эле баарын? Убактысы канча болуш керек? Анан анын баарын аныктагандан кийин аны жаздырып, монтаждап, анан чыгаруу. Ушул процесстерден өтүш керек болот да. Бул жерде биз мукабасы же обложка анда кошуп кетсек болот, ошол аталышын менен кошо. Ар бир подкасттын мукабасы болушу керек. Ансыз мындай чыгара албайсың да. Мукабасын болсо мүмкүн болушунча мындай көзгө жагымдуу, кандайдыр бир маанини билдирген болсо болот. Мисалы, кээ бир мукабаларда аталышы кандайдыр бир маанини билдирет да. Мисалы, жөн эле сөз эмес, бул сөз кандайдыр бир формада, балким мындай. Анда эле ар ким өзүнүн фантазиясына, каалоосуна жараша өзгөртүп жасата алса болот да. Биз подкаст даярдап чыгаргандан кийин аны кантип таратабыз, каяка чыгарышыбыз керек болот. Мынакей мен силерге бир нече платформаларды сунуштайт элем. Биринчиси бул Anchor деген сайт бар. Муну колдонгонубуздун себеби бул бекер, бирок мындан башка дагы башка сайттар бар, бирок алар акча төлөш керек болот. Anchor FM деген сайт, Кыргызстанда көпчүлүк подкаст жасагандар ушул сайтка чыгарышат. Бул сайттын бир жакшы жери, ал өзү үндү ошол материалды өзү подкаст платформаларга андан ары таратып берет да. Мисалы, мен подкастымды азыр дагы шилтемесин жибердим. Мисалы, ошону басканда менин подкастымды кайсы платформалардан укса болорун бул сайт көрсөтүп берет. Анан ошонун андан ары ар ким өзүнө ыңгайлуу болгон платформаны тандап угуп кете берет да. Ошол жактарга Anchor өзү таратып берет. Жакшы жер ошондо. Anchor кадимкидей эле сайтка биринчи катталыш керек болот. Ал жөнөкөй эле мындай сайттарга катталып жүргөн болсоңор билесиңер. Аты жөнүңөр, имейлиңер жана башка. Андан кийин материал чыгарганда ал андан таратып салат. Бизде бирок Anchor киргенге чейин YouTube'да деле подкаст чыгаргандар болгон. Мен деле чыгарып көрдүм. Бирок бул кичине мындай убакыт талап кылат экен да. Себеби мен даярдаган аудиомду дагы жасап, сүрөттөрдү коюп, мындай визуалдык видео форматын өткөрүп, анан YouTube'га чыгарышым керек болот да. Бирок билесиңер, бизде кээ бирки подкасттар YouTube'га дагы аудио форматында ошол визуалдык бир нерсе сүрөттөрдү кошуп чыгарып жүрүшөт. Силер да ошону чыгарсаңар болот. Яндекске да чыгаргандар бар экен. Бирок мен чыгарган эмесмин, чыгарып көргөн эмесмин. Бул деле ошол негизи Яндекстин музыка угууга арналган колдонуусу, платформасы. Ошол жака дагы подкаст чыгарып таратса болот.
SoundCloud деген сайтты билсеңер керек. Бул жалаң аудио жүктөөгө мүмкүнчүлүк берген сайт, платформа. Биякта видео жок, сүрөт жок, жалаң аудио. Бирок бизде бул сайтка бөгөт коюлган. Бул сайт азыр иштебейт. Бирок подкаст үчүн бул да аябай жакшы платформа болчу да. Ушул варианттарды сунуштайбыз. Балким мисалы кээ бирөө бар да, VPN колдонуп киргизиши мүмкүн SoundCloud'га. SoundCloud иштеген башка чет өлкөдөгү биздин экендештерибиз ошол жактан кирип укканга болот да. Ошон үчүн балким колдонгуңар келсе, мындагы колдонсоңор болот. Мынакей Anchor боюнча бул кыскача эле эме слайд. Apple подкастка чыгарып берет, Google подкастка чыгарып берет. Негизи Anchor азыр Spotify деген бул музыка угууга арналган платформа болчу. Anchor'ды Spotify өзүнө алды. Мындай эки башка компания болчу, азыр биригип калды. Ошо Spotify деген платформа кайсы өлкөдө иштесе, ошол жактардан да укканга болот. Мисалы, мен подкастым Spotify'да бар, бирок Кыргызстанда Spotify ачылбаган үчүн негизи бул Кыргызстандын бийлиги эмес, Spotify'дын өзүнүн компаниясы Кыргызстанда бул сервисти ачкан эмес да, кыргызстанддар колдоно албайт. Ошон үчүн Кыргызстанда албайт, бирок чет мамлекетте бул иштеген өлкөлөрдө, Spotify иштеген өлкөлөрдө уга алышат. Негизинен биз подкастты сапатына көңүл бурушубуз керек. Сөзсүз түрдө сапаттуу бир мындай коомчулукка айтканга тете болгон бир маалыматты берүүгө аракет кылышыбыз керек. Бул өз кезегинде бизге туруктуу угарманды алып келет. Туруктуу угарманды кармап туруш үчүн биз дайыма үзгүлтүксүз чыгарып турушубуз керек. Үзгүлтүксүз дегенде бул күн сайын эмес, ар кимдин өзүнүн шартына жараша, мисалы, жумасына бир чыгарсаңар болот, же 2 жумада бир да, же ай сайын чыгарсаңар болот. Бул жерде эч кандай чек жок. Болгону силер ошол карманган башында белгилеп тандап алган убакытты дайыма карманышыңар керек да. Мисалы, мен жума сайын 20 мүнөттөн ушул багытта чыгарам десем, мен жума сайын керек болсо күнү, шаршемби күнү болсо, среда күндөрү. Мен среда күндөрү сөзсүз 20 мүнөттүк ошол багытта чыгарып турушум керек. Бул мен ошол угармандарым туруктуу кармап турганга жардам берет. Анан эгерде мисалы мендей болуп тыныгуу жарыялагыңар келсе, сөзсүз түрдө аны ошол эпизод, кайсы бир эпизоддо, мисалы акыркы эпизодуңарда айтасыңар. Биз тыныгууга кетип атабыз. Болжолдуу качан кайтып келериңерди айтып койсоңор сонун болот, жакшы болот. Болжолдуу мисалы 1 жылдан кийин, болжолдуу жарым жылдан кийин депчи. Бул дагы ошол угарманга болгон мындай сыйырматты билдирет деп түшүнсөк болот да. Подкасттардын убактысы боюнча дагы айта кетейин. Мисалы, бизде азырынча мен 20 мүнөт деп атам, бирок андан көп жасагандар бар, андан аз жасагандар да бар. Бирок мисалы ошол эле өнүккөн подкаст кеңири тараган өлкөлөрдө 3-4 сааттык подкасттар бар да. Муну бизде 3-4 сааттык подкастты азыр жасоого кажет бар жокпу? Мында өзүнчө ойлонуп көрүш керек. Балким башында силер деле бир 10-20 мүнөттөн баштап көрсөңөр, балким убакыт өтүшү менен аудиторияңар көбөйүп, туруктуу бир угарманга ээ болуп калсаңар, балким 1 саат болсо деле эмне айтсаңар уга турган аудитория балким пайда болуп калышы мүмкүн келечекте. Мен чакан презентациям ушу менен аяктады. Эгерде сурооңор болсо жооп бергенге аракет кылайын. Жакшы, рахмат. Анда эмесе презентацияңа көчүп койсоң. Кимде кандай суроо бар? Эми суроо берсеңиздер болот. With презентация. Достор, суроо барбы? Аиша, Наргиза, Канышай жана башкалар. Кандуу кечиңиздер менен абдан кызыктуу маалымат болду. Деле ошо маалымат
издегенде өзү эле бир келе берет деп подкастка канчадан бери кызыгып жүрдүм эле. Баягы чет маалымат жерлерден издеп карап, анан бүгүнкү келген коногубузга абдан ыраазымын. Чоң рахмат. Жакшы маалымат берилди. Чынын айтканда Кыргызстанга бир жаңы болуш керек. Көп деле мындай подкастка кызыгып уккандар деле аз болуш керек, бирок бул тренд болуп атат да. Андыктан ушу азыр изденүү жолундамын. Ушу теманы кичине коомго керектүү маалымат болбосо, ага дагы угуучуларды тартуу абдан оор болуш керек. Андыктан ушу өзүбүздүн адистигибизге жараша жакшы кызыктуу подкаст жараталы деген чоң ой бар. Рахмат Мамытка. Рахмат. Азыр ушул жерде кыскача кыстара кетейинчи. Подкастты журналисттерден сырткары башка адамдар деле кылса болот. Мисалы, илим изилдөөчүлөр жасаган подкасттар да бар да. Өздөрүнүн ошол илимий багытында айтып беришет, мисалы, изилдөөлөр жөнүндө, акыркы трендтер жөнүндө, мисалы, изилдөөчүлөр подкасттар бар да. Кандайдыр бир мурда, мисалы, атайын кызматтарда иштегендердин өзүнүн подкасттары бар да. Ошол өздөрүнүн тармак жөнүндө айтып беришет. Албетте биякта журналисттердин артыкчылыгы бул ошол техниканы колдоно билгени жана окуяны айтып берүүдө тажрыйбасынын болгону. Ошол жагынан журналисттердин артыкчылыгы бар, бирок подкастты каалоочулар бардыгы жасаса болот. Кайсы тармакта болбосун. Мен да кошумчалай кетейинчи. Бизде подкастты темасы кенен, муну каалашыңарча жазсаңар болот. Мисалы, бул багытта дагы ушу биздин мастер-класстардын, вебинарлардын колдоого алган уюмдардын бири Сорос фондусу атайын окутууну өткөрүп, журналисттер үчүн каалоочулар подкаст даярдаганды үйрөнгөнгө келсе окутуудан өткүлө деп окутууну атайын жүргүзгөн. Ошол жактан анан жыйынтыгында эми көпчүлүгү, чындыгын айтканда көпчүлүгү ал жака биринчи кезекте ошо биздин кесиптештерден көбүрөөк барышканда, анан кыргыз тилиндеги подкасттардан ошо алгачкылардан Элмурат, анан биринчи радиодон дагы биздин кесиптешибиз даярдаган. Анан азыр болсо дагы чакан өзүнчө даярдаган кесиптештер чыгып атат да. Анан бул мындай алып караганда оңой көрүнгөнү менен бул деле мээнетти талап кылат, чындыгын айтыш керек. Бирок биринчи алгач колду көндүрүп өздөштүрүп алгандан кийин бул анчалык деле кыйынчылык туудурбай калат экен. Анан бул жерде Элмурат сурап атышат да. Телефондон да монтаж кылса болобу дейт подкаст. Суроолорду жооп кете берейинчи анда. Телефондон монтаж кылганга мен ушул чатка жазып койдум. Anchor FM деген сайттын колдонмосу бар. Ошол жерден монтаж кылганга мүмкүнчүлүк бар экен. Бирок мен колдонуп көргөн эмесмин. Ал канчалык ыңгайлуу, анан мындай канчалык мүмкүнчүлүктөрү көп экенин билбейм да. Себеби азыркы Adobe Audition'да байкадыңар, мен бир нече жолдор менен иштей алам да, бир нече аудио менен. Телефондо Anchor'да менде бир эле жол болот. Аны кантип мен биринин артынан бирин коюп, мындай мүмкүнчүлүктөр жок болуп калышы мүмкүн да. Балким базалык бир муктаждыктарды канааттандырышы мүмкүн телефондон. Бирок мындай үн менен иштөөдөн рахат алгандар бар да, өзүнчөчү. Бирөөнү сүйлөп атканда бирөөнү кое койгудай кылып үндөрдү коюп, анан ошондой мүмкүнчүлүктөр балким жок болуп калышы мүмкүн телефондо. Жогорку жакта сайтка подкаст жүктөсө болобу? Anchor FM деген сайтка подкаст жүктөсө болот. Кайсы программаны? Программа дегенде үн монтаждоого кайсы программа деп сурап атат болушуңуз керек. Үн монтаждаганда кайсыны көчүрүп алып анан ошону менен иштесе болот. Сунуш катары айтып атсың дегендей да. Мындагы чатка жазып койдум. Adobe Audition, Audacity деген программалар бар. Audacity бекер экен. Ошону колдонсо болот. Audition бияка акча төлөөнү сурап калышы мүмкүн. Ошол эки программаны сунуштайм. Подкастты кайсы аянтчаларга чыгарса болот? Негизинде ошол бизде азыр кандай телефондар бар? iPhone көтөргөндөр бар, анан Samsung же Xiaomi, анан Redmi деген телефондар көбүрөөк колдонулат экен. Мисалы, iPhone'дун платформасы Apple
подкастта iPhone колдонгондор Apple подкасттан угуп алышат. Ошого биз Apple подкастка чыгарганга аракет кылышыбыз керек. Ал эми Samsung, Xiaomi дегендер булардын баары Android платформасында иштейт. Android иштөө системасы анын ичинде Google Podcast деген колдонмо бар. Бул Google'дун өзүнүкү, ошо Android өзүндө да. Эгерде телефонуңар жок болсо, Play Marketке кирип, Google Podcast'ты өткөрүп алып, ошонун ичинен уксаңар болот. Бирок Android'те Play Marketке киргенде подкаст угууга андан башка дагы программаларды сунушташат. Көп аябай. Алардын өзүңөргө кайсынысы ыңгайлуу болсо, ошону телефонго киргизип алып уксаңар болот. Алардын баарына жанагы Anchor FM деген сайт чатта жазылган жогоруда таратып берет да. Ошого биз биринчи Anchor FM-ге мисалы киргизебиз. Бирок андан башка да сайттар бар. Бирок мен Anchor FM-ди колдонгон үчүн ошону айтып атам. Anchor FM Google Podcast'ка жөнөтүп берет, чыгарып берет. Apple Podcast'ка чыгарып берет. Жана башка көптөгөн подкаст платформалар бар. Анын бардыгы дагы бир Podlink деген жөнөттүм. Ал менин подкасттын шилтемеси болчу. Ошол жерге кирсеңер, кайсы платформалардан укса болорун көрсөтүп турат да. Көрсөтүп атат. Ошонун баарына Anchor FM чыгарып берет. Мен өзүмө суроо келиптир. Азыр ошону көрөйүнчү. Подкасттын көлөмү чоң болсо, кантип көлөмүн азайтса болот? Силер ошондо өзүңөр жасаган материал, аудио материал көлөмү чоң болот атабы? Ошону азайтыш керек болот атабы? Суроону мен. Же силер уккуңар келген подкаст чоң телефонуңарга өткөрбөй туруп эле, мисалы интернет болгон жерде ошону бассаңар кичине убакыт алат, бирок телефонуңардын деле мээсин ээлебейт да. Угуп анан өчүп кетет. Менде бир суроо бар эле. Англисче айтканда do and do not do депчи, ушу подкастты жасаганда кайсы көйгөйлөр бар, кайсы нерсени албеттүү түрдө кылса болот, анан кайсы нерселерди албеттүү түрдө кылбаш керек. Ушундай эрежелеринен да. Кандай түрдө дейсиз? Албеттүү түрдө дейсизби? Подкастта мыйзам жол берген, Кыргызстандын мыйзамы жол берген, чектен чыкпай эмнени жасасаңыз да болот. Негизи чек мындай бул мыйзам биз үчүн. Ал эми подкасттын өзү жөнүндө айтып турган болсок, албетте түшүнгөнүмчө жооп берейинчи, жакшы түшүнбөй калдым окшойт. Уккулуктуу болуш керек, биринчи кезекте. Эмне кылыш керек? Биринчи уккулуктуу болуш керек. Биз угармандын 20 мүнөттүн, жарым саатын же 1 саатын алып атабыз. Ал ошол бизге убакыттын бөлгөнүнө өкүнбөй турган бир маалымат беришибиз керек да. Аны сыйлап, ошону уккулуктуу, сапаттуу маалымат бериш керек. Бул башкы критерий. Эмне кылбаш керек? Техникалык жактарды эске албагандай, мисалы техникалык жактан албетте жакшы кулак менен жебей турган нерселерди кылыш керек. Аны билесиңер, аны айтууга кажеттиги жок. Ал биз менен убакыт өткөргөндө өкүнбөй турган болуш керек да. Мен ушунча бермекмин. Саламатсыздарбы? Менин суроом бар эле, ошону берейин дедим эле. Подкаст жасоодо негизи жанагы техникалар булар боюнча түшүндүк. Анан биринчиси ошол дикция. Подкаст жасап аткан адамдын дикциясы биринчи орунда туруш керекпи же мунун зарылдыгы деле жокпу? Эң сонун суроо болду. Кыскача жооп бере турган болсок, дикция башкы орунда эмес деп жооп бермекмин. Бул менин көз карашым. Мен ошентип эсептейм. Себеби биз подкаст жасаганда сөзсүз эле дикциясы бар эле мындай. Дикциясы анча эместерге биз чектөө коюп коет атпайбызбы? Алар балким аябай сонун идеялар бардыр. Коомчулук билиши керек болгон бир жакшы маалыматтар бардыр. Аны ал айтпашы керек болуп калабы да мындай. Ошол жактан алып караганда
бардык адамдар дикциясына карабастан подкаст жасашы керек деп ойлойм, жасай алат деп ойлойм. Эми албетте түшүнүктүү кылып, мындай айтканда түшүнө турган деңгээлде болсо, мисалы бирөө рын айта албайт же сыны жакшы айта албайт деген нерселерди булар мындай болбогон эле сөздөр деп ойлойм да. Рыны же сыны айта албаса, жакшы айта албаса, ал подкаст жасабаш керек деген болбой калат да. Жок, мен ал мааниде айткан жокмун. Биринчиден бул подкаст жасап атканда ошону угармандар угат эмеспи? Анан ошо угарманды качырып албаш үчүн дикциядагы жакшы окулушу керекпи деп ойлойм да. Себептен эмне, кээ бир подкасттарды уксаң, кылдыр этип окуп кете берет. Угуп аткан адам тажап кетет да. Ошону сурайын дедим эле да. Дикциясы барлар жазаган болот, дикциясы жакшы эмес деп жазай албайбы деп, ага чектөө барбы деп айткан жокмун да. Тактап кеткениңизге рахмат. Мисалы мен мындай дикциям анча эмес деп элестеп эле анан мисалы материал чыгарып атам да. Бирок ошого карабастан мен адамдар угуп атса, мисалычы, ошого карабастан менин аудиториям бар болсо, мен ал ишимди уланта берем да, туурабы. Демек мен дикциям эмес, мен айтып аткан маалымат аларга баалуу экен да. Эгерде мен 1-2 жолу чыгардым, угармандарым азайгандан азайып кетти, анда бир нерсени оңдошум керек экен. Демек, балким бул дикция болушу мүмкүн, балким бул маалыматымдын мазмуну болушу мүмкүн же башка себептер да. Мисалы бул ошол көрсөткүчтөргө басым жасамакмын да. Эгерде мен жасап аткан ишимде бара угарман көбөйүп атса, мен ошонун ишимди уланта берем да. Эгер азайып атса, анда ойлонушум керек болот. Эмне кемчилигим бар? Дикция же башкабы? Азыр бирөө суроо келди мага чаттан. Кыргызстан боюнча адам угаруу боюнча статистика дейт. Бул боюнча менде маалымат жок. Бул боюнча бизде Кыргызстанда кирип аткан нерсе болгон, балким мисалы изилдөөлөр жүргүзүлгөн да, билесиңер, маалыматтарды каяктан аласыңар деп. Ошондой изилдөөлөр дагы жасалып калса, балким подкаст дагы ошолордун арасына кирип калаттыр. Теледен, интернеттен алам дегендер барбы? Жакшы, суроо берсем болобу? Бел. Жалпы катышуучуларга салам. Бул уюштурууңуз үчүн чоң рахмат сизге. Элмурат агайга болсо информативдүү презентация үчүн чоң рахмат. Менде бир 2 суроо бар. Биринчи суроо жанагы звук, аудионун фонуна кое турчу музыкаларга жанагы авторский право деген нерсе барбы? Себеби мисалы YouTube'да кээ бир музыкаларга мисалы автоматтык түрдө өчүрүп салат үнүн. Ошол нерсеге чектөөлөр барбы? Анан экинчи суроо, бул подкасттын монетизациясы барбы? Мисалы YouTube'да просмотр берген сайын акча түшүп турат, подкастта дагы ошондой нерсе барбы? Ушу жалпы 2 суроом. Ошол, рахмат. Жакшы суроо болду. Абдан маанилүү суроо болду. Элмурат жооп берип койсуң. Үндөр боюнча мен үндөрдү YouTube'дан алам. YouTube'да азыр силерге шилтеме жөнөтүп койдум. Балким Google аккаунтуңарга киришиңер керек болуп калышы мүмкүн. YouTube'дун аудио китепканасы бар да, мындайча айтканда аудио базасы бар. Ошол жерде фильтрлер бар. Анын ичинен силер эмени тандайсыңар. Мисалы ошол сайтка ачылганда жана авторду көрсөтүү талап кылынбайт деген эмен фильтрди басышыңар керек да. Ошондо жана автор укук талап кылынбаган үндөр чыгып калат. Андан тышкары бул сайтта жанрына, маанайына, кандай инструменттер колдонгонуна карап ошо үндөрдү алсаңар болот. Ошол сайттан мен алам. Силер дагы ошол сайттан алып колдонсоңор, бул көпчүлүк платформаларда эч кандай тоскоолдуксуз кабыл алып киргизишет да. Бул маанилүү, себеби эгерде автордук укук талап кылынган үндөрдү колдоно турган болсоңор, платформалар аны кабыл албай коюшу мүмкүн. Автордук укукту силер көрсөткүлө биринчи депчи. Ал процесс билесиңер бүтпөс, балким убакытты алып калышы мүмкүн. Ошого ушул мүмкүнчүлүктү ушул сайтта эле мындай жөнөкөй колдонсоңор болот да. Монетизация боюнча бизде бул деле азырынча белгисиз. Негизи дүйнөдө, мисалы дүйнөдө дегенде Америкада статистика бар эле менде.
подкасттан канча акча табышат да? Мындай да, негизи подкаст уккан үчүн баягы ютубта көргөн үчүн акча төлөнгөндөй подкаст уккан үчүн төлөнбөйт, бирок подкасттын арасына мен демөөрчүнүн мисалы рекламалайм да. Ошол жол менен монетизация кылыш мүмкүн, бирок аны канча адам укканына мындай акча төлөнбөйт да. Анын канча адам укканы кайсы учурда маанилүү? Качан мисалы мен демөөрчүгө барам да, менин подкастымды 100 000 киши угат. Сен давай рекламалап берейин. 100 000 кишилик аудиториям бар. Ошондой эле жардам бериш мүмкүн, бирок мындай эмеси видео ютубта эмес бирок. Мен кошумчалай кетейин ошо. Мен дагы чындыгында могу акыркы учурларда подкастты көп укчу болдум. Кыргызчаларды угуп бүттүм баардыгын. Кечкисин баягы жөө басканда мен көбүнчө ошо подкасттарга укканга аракет кылам. Жана Элмурат айтып өтпөдү, Google'да өзүнүн Google подкаст деген платформасы бар. Ошол жака кирсең аябай көп да орус тилдүүлөр. Бирок ошол жактагылар мен байкашыма караганда такай подкастты бүтүп атканда сөзсүз түрдө айтып кетишет да, биздин подкастты силер жеке эле бул жактан эмес, YouTube'дан дагы көрсөңөр болот деп. Алар кандайдыр деңгээлде жана Элмурат баса белгилеп өттү, мукабасын сөзсүз түрдө жакшылап жаза алышыңар керек деп. Ошол мукабасын келтире кээ бир подкасттарды алар түз эфир аркылуу эле түз ободо көрсөтүп, ошо YouTube'дан да канал ачып, экөөнү чогуу алып жүргөндөр да бар. Балким ошол жакта монетизация болушу мүмкүн да. Ал ошол эле учурда подкастты да даярдап атат, ошол эле учурда студияда кимдир бирөө менен маектешип ошону жаздырып атат да. Мына ошол учурда эле монетизация болбосо, экинчи жагы бул туура айрым орус тилдүү подкасттарда сөзсүз түрдө жанагы ошол подкастты колдогон демөөрчүлөрдү кайра кайталап турат да. Ар бир 20 секунд сайын кайталап турат да. Биздин демөөрчүбүз мындай, бизди колдоо көрсөткөн мындай деп баса белгилеп. Кээ бирөөлөр башында, аягында, кээ бирөөлөр башында, ортосунда, аягында. Ошого жараша да. Кыйын болуп калчу ошентип. Туура айттыңыз. Уккан подкасттар кыргыз тилинде подкасттар, мисалы кыргыз тилинде подкасттар платформага кирип эле мисалы жазсаңар ошол жерден чыгат. Мисалы менин подкасттын аталышы бул киши, андан тышкары мен тааныган адамдар подкаст жасашат. Булар мисалы Эки дарыгер деген подкаст бар. Бул саламат сактоо багытында дарыгерлерден мындай кеңештер да, сонун пайдалуу. Андан тышкары мен билген Ысык нан деген подкаст бар. Бул памирдик кыргыздар Кыргызстанга көчүрүп келбеди беле, ошолордун Кыргызстандагы жашоосундай адаптациясы боюнча айтып берет. Бул да кызыктуу подкасттардын бири. Андан тышкары жамааттык медиалар тараптан чыккан бир нече подкаст бар. Айылдык ишкерлерге арналган подкаст бар. Аты кандай эле. Андан тышкары айылдагы аялдардын темасына арналган подкасттар бар. Салттардын өзгөрүп атканы боюнча подкасттар бар. Аттарын мен азыр так эстей албай атам. Ошол подкасттарды негизи бир подкаст, кыргызча подкастты издеп тапсаңар эле, калгандары мындай астына чыгып калат да. Кыргызча өзү аз эле. Анан ошолорду мындай ичинен багыт алып бири-бирине уланып кеткенге деле болот. Урматтуу достор, биздин убактыбыз да келип калыптыр. 18:35 болду. Эгерде суроолор берсе, 1-2 суроо кабыл алалык, болбосо анда токтотолук. Убактыбыз чектелүү. Кесиптештер, суроо барбы дагы? Менде бар. Канышай. Могу подкасттарды угуп атабыз го, анан ошолордон кээ бир сиздер укканды биздер укпай калып атабыз. Анан ошол подкасттардан ссылкаларынан бөлүшүп койсоңуздар деп чатка да жазып аттым эле. Чатка таштап койсоңуздар. Макул буюрса. Кандай подкаст угат? Макул буюрса аракет кылалы. Мен Бактиярга тапшырма берем. Подкасттарды чогултуп, кыргыз тилдүү подкасттардын шилтемелерин сиздерге берип коебуз. Баардыгыңыздар үчүн рахмат. Бул жерде ыраазычылык билдиргендер болуп атат.
Рахмат сиздерге. Биз болгон аракетибизди жумшап атабыз, болгон күчүбүздү жумшап атабыз ошо жаңы маалыматтар менен бөлүшүш үчүн. Кече дагы буга чейин да айттым эле, биз азыркы учурда ошо кыргыз тилдүү журналисттерге журналистика жаатындагы медиа айдыңында болуп аткан жаңы жаңылыктар менен бөлүштүрүүгө болгон күчүбүздү жумшайбыз деп анан бул жумадагы соңку кезектеги мастер классыбыз соңуна чыкты. Мен ойлойм ушу бул бүгүнкү биздин подкаст боюнча берген маалыматыбыз силер үчүн абдан эле пайдалуу болсо керек деп. Эгерде кандайдыр бир подкаст боюнча дагы маалыматтар керек болсо, Элмурат Facebook'та бар, жаңылбасам, Элмурат Телеграмда да бар. Эгер таап ошол жактан анан жеке суроолоруңуздар болсо ал жактан кеңеш алып турсаңыздар, Элмурат качпайт болуш керек. Байланыштырууга болгон билимди бөлүшүүгө даярмын. Анан жана эстей албай аткан подкасттарды мен буларга берип коем, жөнөтүп койсуңар да. Журналисттер коому аркылуу. Анда баардыгыңарга чоң рахмат. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Жолдо бараткандар үйүңөргө, жете турган жериңерге аман эсен жетип алгыла. Үйдөгүлөр болсо аман эсен болгула, ден соолукта болгула, дүйшөмбүгө чейин сак саламатта тургула. Дүйшөмбү күнү болсо бизде аналитикалык маалымат менен кантип иштеш керек, аналитиканы кантип неги жасайбыз, мына ошол багытта болот. Албетте тема абдан оор, андыктан кунт коюп көңүл бөлүп дагы эле ушунча киши келип катышат деп ойлойм. Бар болуңуздар, аман болуңуздар, жакшы тургула, көрүшкөнгө чейин.